Sen дайыма акыйкаттын жолунда жүрө турган болсоң, анда бүт калайыктын махабаты сага келе берет дейт. Адам адамга жагынам эмес, урматтуу бир тууганым, Кудайга жагынам деген сөз менен түшүнүк менен жашай турган болсо, иншалла Кудай Таалам ал адамды бардык адамдардын жүрөгүнө, көкөрөгүнө махабатын берип коет. Адамдарга жагынам дегенде көп адам көптүр алар бана жагыныш кыйын, а бирок Кудайга жагынам деп акыйкаттын жолунда, акыйкаттын изинде кете турган болсоңуз, иншалла Кудай Тааламдын элдери бардыгы сизге өздөрүнүн махабатын берет деген сөз келип чыгат. Бул боюнча имам Ахмадтын окуясы көп айтылат. Имам Ахмад бин Хамбал өз убагында Курани Карим жөнүндө туура эмес акыйда таралып, Курани Карим махлук деген сөз айтылган учурда махлук эмес, ал Кудайдын сөзү деген акыйкат сөз үчүн көптөгөн сыноо кабылынган. Ошол сыноонун бардыгынан адам жеңип чыккан. Адамдардын бардыгы имам Ахмадты азырга чейин жакшы көрүп, имам Ахли Сунна вал Жамаа деген ат менен эмне бардык урмат сыйлап көрүшөт. Акыйкат адамдарга байланбайт, адамдар акыйкатка байланат. Акыйкатка байлануусуна жараша буга даража берилип же даража түшүрүлөт. Түшүнүктүүбү тууган? Акыйкатты дайыма сүйлө дейт. Акыйкатка амал кыл дейт. Чындыкты сүйлөп өлүп кет. Чындык менен башыңды көтөр, чындык менен сен өзүңдүн жүзүңдү суң сактап каласың. Эгер жалган сүйлөй турган болсоң, кошоматтана турган болсоң, башка кыла турган болсоң, урматтуу бир тууганым, бир күн болбосо бир күн уят болуп каласың сөзсүз түрдө. Пайгамбарыбыздын доорунда капырлар дагы жалган айткандан сактанган, урматтуу бир тууганым. А бирок кээде биздин адамдарыбыз жашоо бир аз жеңилирээк болсун үчүн алдап кое берет оңой эле. Сода кылып атканда, бирөө менен сүйлөшүп атканда алдап кое берет. Акыйкаттан кетип калат. Ал таптакыр туура эмес. Пайгамбарыбыз айткан, мусулман жалган айтпайт деген. Билесиңер, уурлук кылса кол кесилиш керек, сойкулук ташпаранга алыныш керек шарият боюнча. А бирок жалган айтса кылмыш коюлунган эмес. Ким жалган айтса ал бизден эмес деп ушул айтылган сөз. Мен чындык айтып атам деп эле одоно болуп, чындык айтып атам деп эле уят сөздөрдү колдонбостон, балким ошол чындыктагы чындыкка жараша адилеттүүлүк менен, адептүүлүк менен, урмат сый ордуна коюлуу менен, урматтуу бир туугандар, айтылышы керек болот. Адамдын эң эле кымбат касиети, адамгерчилик касиетинин эң жогорку жеткен жери мына ушул чын сүйлөө деди. Эгерде адамдын бардыгы жайында болуп, акыл эси, адеп ахлагы, бирок ушул чын сүйлөөгө келгенде калпыз сүйлөп, калп айтып кое турган болсо, анда адам жакшылыкка жете албай калат. Демек дейт, адамдын эң бир көркөмдүк, эң бир адептеринин, касиеттеринин эле төрөсү анын чынчылдыгы. Эгерде кимдир бирөө мына ушул чындык сөздөн алыста калып кала турган болсо, чындык сөз менен сүйлөй албай кала турган болсо, чындык сөзү жок болуп калса, анда эң эле жогорку болгон адеп ахлак, эң жогорку болгон кулк мүнөздөн айрылыптыр дейт. Демек чындык, урматтуу бир туугандар, өтө зарыл маселе.